светтик мамлекеттик кызматкерлердин ишиндеги негизги принцип болуп саналат. Светтик түшүнүгү динди бийликтен ажыратат. Бул өлкөнүн башка жарандары сыяктуу эле мамлекеттик кызматкерлер дин тутуу эркиндигине укуктуу экенин билдирет. Бирок кесиптик милдеттерин аткарууга келгенде мамлекеттик кызматкерлердин бардык аракеттери диний эрежелерге эмес, мыйзамдарга негизделиши керек. Мамлекеттик кызматкерлердин негизги принциби мыйзамдуулуктун принциби. Мамлекеттик кызматкерлердин принциптери алардын жеке мотивинен жана ишениминен жогору турат. Мамлекеттик кызматкерлердин негизги милдети коомдун жыргалчылыгы үчүн иштөө экенин түшүнүү зарыл. Бул жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин, анын ичинде дин чөйрөсүндө коргоону камсыз кылуу, инклюзивдүү жана толеранттуу коомду өнүктүрүү идеясын колдоо. Ушул баалуулуктарды жана принциптерди кармануу менен мамлекет кызматкерлери диний жана маданий тегине карабастан ар бир жаран өзүн ыңгайлуу сезе ала турган коомду түзүүгө салым кошот.